Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала баарыбызды Рамазан айынын оразолорун көп тутууга баарыбызга насип кылдырган болсун. Жана баарыбыздын билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Амин я раббал аламин. قال الله تعالى الله تعالى يقرأ دايتات وما استعيذ بالله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. Allah Taala bu ayette mınday deydi. Allah Taala'ga şerik koşkon müşrikler, Allah'tan şerigi var dep eseptegen müşrikler, Allah'ta tuğra bağlay alışmadı. Jana oşonday ele Allah Taala adam balasına hiçbir nerseni düşürgön emes dep aytıştı. Allah'tan kadrına jetpegen, Rabbisini kadırlavagan, tuğra bağlay alvagan insan bul müşrik bulut. Müşrik bul Allah'a şerik koşup sıyıngan insan. Al namaz okusun, oroza tutsun, Allah'a ibadat kılsın. Bирок ушул ibadattарында бирөөнү шерик кыла турган болсо, Аллах менен кошо. Ошол инсан мушрик болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: ким бир амал кылса, бир иш кылса, ошол ишинде мага бир нерсени шерик кошо турган болсо, өзүнү дагы, ширкини дагы, ошол шеригини дагы таштаймын дейт. Аллах Таала мушрик инсандын ибадатын, жакшылыктарын кабыл кылбайт экен. Анткени бул ширк дегени эң чоң зулум. Лукман Хаким өзүнүн баласына насаат кылып, осият кылып айткан экен: "Я бунайя ла тушрик билла, инна ширке ла зулмун азим." Мына карасаңыз, баласыны бир эркелетип, "О балакайым" деп атат. "О балам" деген жок. "О балакайым, Аллахка ширк келтирбе, Аллахка шерик кошпо. Чындыгында ширк эң чоң зулум" дейт. Ширк менен өлүп кеткен инсан дүйнөдө дагы жана ахиретте дагы кутулбайт. Мына ошондуктан ширк бул эң кечирилгис күнөө. Кал Аллаху Таала астаизу билла. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Инна Аллах ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кылынуусун кечирбейт. Ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Ким ширкте өлүп кете турган болсо, кабырга сыйынып өлүп кете турган болсо, дарак таштарга сыйынып өлүп кете турган болсо, жүрөгү Аллах Тааладан башкага байланып өлүп кете турган болсо, кутулбайт. Бул ширктин акыбети жаман. Ошол инсан түбөлүк тозокто отунда калып кетет капырлар менен бирге. Ал эми ширктен башка күнөөлөрдү Аллах Таала ошол күнөөсүнө жараша азаптайт же өзүнүн фазилети менен кечирип жиберет. Мына ошондуктан ислам шариятында чоң күнөөлөрдүн эң башчысы, эң чоңу мына ошол ширк болот. Мына аятты карасаңыз, "Вама кадаруллахи хакка кадри." Ошол мушриктер, Аллахка шерик кошуп сыйынган мушриктер, Аллахты кадырлашпады дейт. Аллахты туура баалай алышпады дейт. Эгер сиз балаңызды чоңойтосуз, жебегенди жедиресиз, ичпегенди ичиресиз, кийбегенди кийдиресиз, анан чоңойгондо сизге каяша сүйлөп турса, сиздин сөзүңүздү укпаса, сиз балаңыздан разы болосузбу? Эч ким разы болбойт. Ошондой эле Аллах Таала мына инсан баласын жаратты, рызкы берди, жоктон бар кылды, ысык сууктан сактап койду, жерди төшөк кылып, мына жерди жашоого ыңгайлаштырып койду, асмандан жамгыр түшүрдү, жерден түрдүү мөмө жемиштерди өстүрүп чыгарып койду. Эми инсан ушунча неемат жакшылыктардан кийин Раббисин таанып билбесе, Раббисini кадырлай албаса,
қадырлай албаса, жана Раббисин туура баалай билбесе, ал инсан мушрик болбой анан ким болот? Ошондуктан Аллах Тааладан башка нерселерге сыйынган инсандар, же Аллахка ибадатта шерик кошуп сыйынган инсандар Аллахты туура баалай алышпады. Аллахтын кадырына жетишпеди. Аллах Таала мына ушул аятта мушриктер Аллахты кадырлабайт дейт. Аллахтын не туура баалай албайт дейт. Эми Аллахты туура баалай албаган инсан, Аллахтын кадырына жетпеген инсан дүйнөдөгү жана акыреттеги азаптан кутулабы? Эч качан кутулбайт. Мына ошондуктан инсан бир ибадаттарына караш керек. Бул кылып жаткан рүкү, бул сажда, бул намаз, бул орозо кимге арналып атат? Кимге багытталып атат? Адамдар үчүнбү? Же Аллах үчүнбү? Бул берилип жаткан садакалар Аллах үчүнбү? Же адамдар үчүнбү? Бир инсан бир жакшы иш кылган болсо, бир садака кылган болсо, ошол садакасында жол курсун дейли, суу чыгарсын дейли, мечит курсун дейли. Ошол ишинде Аллахты разылыгын каалабай, ушу алсыз болгон махлуктардын разылыгын каалай турган болсо, ошол инсандагы Аллахты туура баалай албады, Аллахты кадырлабады. Ошондуктан чыныгы Аллах Тааланы кадырлаган инсан, Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини таанып билген инсан дүйнөдө дагы жана акыретте да кутулат. Таухиддин фазилети ушунчалык туугандар, буну чексиз бунун фазилети. Ким бул Аллахтын бирлигини растап кое турган болсо, бул бейишке эсепсиз азапсыз кирет. Эң бир жашоодо балабызга дагы, адамдарга дагы осият кылып, насаат кылып айта турган нерсебиз ла иляха иллаллах. Мына ушул калимаи таухид. Мына ол калимаи таухидди ла иляха иллаллах сөзүн түшүнгөн инсан Аллахка шерик кошпойт. Бул жасап жаткан иштерин бир гана Аллахка арнайт. Аллах үчүн сыйынат, Аллах үчүн жашайт. Анын жашоосу, малы, мүлкү Аллах үчүн болот. Мына ошондуктан ким Аллахтын бирлигини ырастай турган болсо, таухидини ырастай турган болсо, бейишке эсепсиз, азапсыз кирет. Мына хадиси куддусиде айтылат, хадис сахих. Аллах Таала айтат: эгер пендем жердин кабыгы толо күнөө менен келе турган болсо, башка бир риваятта мына ол күнөөлөрү асманга жетип калса, булуттарга чейин чыгып кете турган болсо, мына ол жердин кабыгы толо күнөө менен келе турган болсо, бирок мага ошо ибадаттарында шерик кошпогон болсо, ширк зулумуну жасабаган болсо, мен жердин кабыгы толо ырайым менен келемин дейт. Мына ол таухиддин фазилети, Аллахтын бирлигинин фазилети, бул өтө улуу. Мына ошондуктан мына ол Мекке мушриктери дагы сыйынган Аллах Таалага. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманындагы мушриктер Аллахка сыйынган эмеспи? Сыйынган. Ажылык кылган, садака беришкен, сыйынышкан, сажда кылышкан, рүкү кылышкан. Бирок ошол ибадаттарында Аллах менен өздөрүнүн ортосунда ортомчу коюп, Лат Уза деген жыгаштан, лайдан жасап алган буттарды, идылдарды ортомчу коюп, ушулар бизди Аллахтын алдында колдойт, ушулар аркылуу Аллахка жакындайбыз деп мушрик болушту. Ва ин саалтахум ман халаqa as-samawati wal-arda la yaqulunna Allah ва Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошол заманындагы мушриктерден сурасаң, асмандар менен жерди ким жаратты десең, алар Аллах деп жооп беришет дейт. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала өзүнүн рубубиятын, улухиятына далил кылган. Инсан Аллахтын рубубиятын моюндайт. Аллахты жаратуучу деп билет, рызкы берүүчү деп билет. Жанагы мени пайда алып келет, мени зыяндан арылтат, менга көз тийбейт деп көз мончок тагып алгандар, же даракка сыйынып алгандар, же башка бир нерселерге сыйынып алгандар, же атасынын арбагына сыйынып алгандар, баарысы Аллахты жаратуучу деп моюндайт. Асман жерде Аллах жараткан дейт, рызкы берет дейт, өлтүрөт дейт, тирилтет дейт. Бирок ибадатка келгенде анан Аллахка шерик кошот. Ошондуктан Мекке мушриктери дагы сыйынган Аллах Таалага. Бирок Аллах менен өздөрүнүн ортосунда бир нерселерди шерик кошуп, идылдарды, жанагы лайдан, жыгаштан жасап алган нерселерди ортомчу коюп алгандыгы үчүн Аллах Таала аларды мушрик деп атады. Мушриксиңер деди.
Қарасаңыз алар деңгізде кетіп жатса, кемеде кетіп жатса, доғыл келе тұрған болса, толқын келе тұрған болса, көздеріне бәле көрініп қала тұрған болса, же көздеріне өлімдері көрініп қала тұрған болса, алар жаңағы лайдан, жығаштан жасалған бұттарын таштап, жалғыз Аллахтың өзіне ғана сыйынған. Аллахтың таухидіне қайтқан. Жаңағы кемеден шығарып, құрғақтыққа шығарып қойса, дағы Аллахқа шерік қосып кетішкен. Ошондуктан Аллах Таалаларды мушрик деген. Мына ошондуктан бұл нәрсенің мақсатын, мына аяттардың мақсатыны тура түшүнүшүбүз керек. Анан мына аяттар окулганда кичине маанисине ой жүгүрсөк, иншаллаху таала Кур'ан-ы Керимди түшүү мақсатыны жакшы орындаган болобуз. Валлаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.